Ата-энелер мектеби Гапар Мадаминов тарабынан сунушталган долбоорлордун бири. Аталган долбоорго Чүй Токмоктон 41 мектептин окуучулары жана алардын ата-энелери катышкан. Анда ата-энелер менен биргеликте мугалимдер иш алып барышат. Негизи бала тарбиялоодо анын билимдүү болушуна ата-эненин да салымы чоң болгондуктан бул долбоор иштелип чыккан. Бизде Чүй Токмок боюнча жалпы 41 билим берүү мекемеси бар. Жана ошондой эле 25 мектепке чейинки билим берүү мекемелери бар. Бүгүнкү күндө бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара бул 2021 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлиги тарабынан чыгарылган ата-энелер мектебин уюштуруу тууралуу биз жыйынтыктоо катары өтүп жатабыз. Быйылкы 23-24 окуу жылында менин буйругум менен жалпы биз баягы конкурс сыяктуу кылып иш-чара уюштурганбыз. Ошонун жыйынтыктоочу иш-чарасы бүгүн өтүп жатат. Ага болсо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Абакиров Элдар Куромбекович келип өзүнүн демөөрчүлүгүн кылып, жана ошондой эле ошол китеп окуу тууралуу да өзүнүн конкурсун жарыялаган. Ошонун жыйынтыктоо аземинде бүгүн турабыз. Бүгүн аталган долбоордун жыйынтыгы чыгып, Чүй Токмок боюнча 5 мектеп, 2 бала бакча жеңүүчү аталды. Ата-энелер мектебинин жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров колдоого алып, жеңүүчүлөргө акыркы үлгүдөгү проекторлор жана кызыктыруучу сыйлыктарды тапшырды. Педагогторго Аманашвили болобу, Финляндия, Эстония көптөгөн өлкөлөрдүн тажрыйбасына кызыгабыз. Бирок өзүбүздө дагы ийгиликтүү жакшы мугалимдер бар, педагогтор. Ошонун арасында Гапар Мадаминовдун агайы дагы өзүнүн тажрыйбасы, мындай жыйынтыгы уникалдуу деп айтсак болот. Анан бул Кыргызстан ичинде бир айылдын деңгээлинде жетишкен чоң ийгиликтер деп атсак болот. Анан Гапар агай канчалаган китептерди жазды. Жөн эле китептер жазбай, Кыргызстан боюнча ошондой ата-энелер менен мектеп биргелешип кантип иштеш керек деп ушундай тынбай конкурстарды уюштуруп жатат. Бул жерде мындай активдүү ыктыярчылар кошулуп, мугалимдер арасынан абдан сонун жакшы иш-чара өтүп атат. Анан мага кайрылышкан ушул Чүй Токмоктон дагы биз ушундай уюштуруп атабыз. Бир аз призовой фондко жардам бересизби дегенде, мен албетте жардам берем деп мына азыр күбө болуп турабыз. Бул жерде 5 мектеп, 2 бала бакча утуп, буюрса приздерин алып атат. Приз катары дагы мен ушул акыркы поколенияда видеопроекторлордон берип атам, ушул мектеп бала бакчаларга. Бул видеопроекторлор түзмө-түз Wi-Fi аркылуу иштей берет, же сотка, же ноутбук аркылуу иштейт. Мындай айтканда мобилдүү акылдуу такта. Ата-энелер мектеби долбооруна 90го таяп калган Солункан Байтемирова да катышкан. Анын балдары убагында керектүү билимди ала албагандыктан неберелеринин билимдүү болушуна салым кошуу максатында аталган долбоорго катышып, ата-эненин балага билим берүүдөгү ролун аңдап, заман талабына ылайык билимдерди ала алган. Ошол мектепте жакшы балдар натыйжага жетип, жакшы окуп, энелер көңүл бурган үчүн да ошо энелерде аябай энелер мектеби деген Дасторкон четиндеги деген китептерин окуп, ошолордон сухбаттардан жакшы таалим алышып балдар аябай көңүл буруп атат сабакка. Ушул эң жакшы нерсени Гапар Мадаминов жанагы мугалим эмгеги сиңген 25 жылдан бери аракет кылып ошол китепти чыгарган экен. Бир нече китептер бар. Анын баарын окуп атабыз алып четинен. Эми бул өзү эң натыйжаны жакшы берген китептер болуп атат да бизгечи. Анткени жаш балдар ушул жалаң эле интернетке берилип, телефон тиктеп ошондой атканда анын ичине ата-энелер кысып, баягы эме кылды да, көңүлүн китепке буруп, азыр китепке кичине кызыгып калышты да. Негизги максат окуучуга жеткиликтүү билим берүүдө ата-эне дагы, мектеп мугалимдери да биргеликте чогуу чараны иш алып баруу. Бул ата-энелер мектеби менен иштөө биздин мектепте Токмок шаарында Токтогул Сатылгановдун номер 13 мектепте 2023-2024 окуу жылы сентябрь айында уюштурулган. Биз ошондон бери ушул ата-энелер мектебинин иштөө абдан жакшы колго алынды. Ар бир класс жетекчи ай сайын ар бир класс жетекчи өтүп турат. Мында ата-энелердин ою айтып келет. Ата-энелер эгерде окуучу билимдүү болом десе, бул окуучу, ата-эне, мугалим бир болуш керек экен. Ата-эне билбесе, окуучу куштай болуп бир канаттан уча албайт экен. Балдардын билим берүү процессинде ата-энелердин ролун жогору багуу кыйын. Ата-энелердин активдүү катышуусу жана колдоосу баланын билим алуу натыйжаларын жана жалпы өнүгүүсүн бир топ жакшырта алат. Демек баланын билимин жана тарбиясын түшүнүү ата-энеден жана мугалимден түздөн-түз көз каранды.
Нурай Кайратова, Асылбек Курбаналиев, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Токмок шаары.